Александр Иванович, вы в прошлых заседаниях тоже присутствовали, и в письменном виде не дали мне ответ, и в устном виде не дали ответ. Перспектива Таласского аэропорта, что там у вас, как там? По Таласскому аэропорту я вообще ничего не могу ответить на сегодняшний день. Не, вы же тот раз тоже приходили и здесь тоже сказали, на следующий или по вопросу там будет, вам ответим. И не ответили до сих пор. Мен жооп берип коеюн ба? Талас аэропорту биздин акционерлик коомго кирет. Талас аэропортунун биз өнүгүү стратегиясында бар. Эгерде авиакомпаниялар учабыз деп талап койсо, биз Талас аэропортунда оңдо түздө жумуштарын аткарабыз. Азыркы учурда тилекке каршы самолеттор учпайт, себеп дегенде сертификациядан өткөн эмес. Сиздерден өтүш керекпи сертификацияны? Жок, жарандык авиация агенттиги биз оңдо түздө иштерин бүтүргөндөн кийин, эгерде авиакомпаниялар, жергиликтүү авиакомпаниялар учабыз деп калса, биз алар менен биргеликте Талас аэропортун жандандырууга даярбыз. Мен муну эмне айткым келип атат? Бизде билесиздер, Таласка жол каттам эле бар. Эки чоң бийик ашуулар. Ушуларды эске алып, карлар бар, орукчандар бар. Тез аранын ичинде ушул ички каттамды ачышыбыз керек. Мен могу жаздан бери айтып келатам. Ошон үчүн мына сиздер берге жазып коюпсуздар, 2013 жылы иштен токтотулуптур да. Эмне себептер менен токтотулган бул? Талас аэропортуна каттамдарын токтотушу себеби мурун Кыргызстан аба жолу деген биздин улуттук авиакомпания бар болчу. Ошолор ишке мындай каттамды аткарып, анан баягы билеттердин наркы кымбаттап, мунай кымбаттаган себеби болду да, анан рейстер токтоп калган. Биздин планда келечекте бар. Биздин келечекте качан эме? Быйыл кыласыздарбы? Биз азыр этап менен биздин региондогу аэропортторду оңдо түздө реконструкциялоо иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр баягы регулярдуу багытта рейстер аткарылып аткан аэропортторду биринчи жасап алайлы, анан бизден бул эми областтык деңгээлдеги аэропорт. Муну сиздердин акей бизге кат бергенден 11-чи Кыргызстан боюнча 11 аэропорт болсо, 11-чи кылып бизди көрсөтүп атасыздар да. Ошон үчүн муну областтык деңгээлдеги аэропортто эртерээк ишке беришиңиздер керек. Бул канча деген жарандар жол кырсыгынан канча деген кайтыш болуп кетип атат. Бул маселени да караңыздар. Канча гектар бар бүгүнкү күндө аэропортто, Таластын аэропортунда канча гектар сиздердин балансыңыздарда? Эмне бар? Кайсы имарат бар? Авиа жанагы радио узулдер барбы? Эмнеси бар бүгүнкү күндө? Талас аэропорту толук биздин карамагыбызда. Андан тышкары Кыргыз аэронавигациянын объектилери бар. Ал жерде бизден тышкары. Ал жерде ошо аэробекеттин имараты бар. Эски совет мезгилинде курулган. Аэродромдун тилкеси бар. Мен да Бакбек Каныбекович, сизге да Абдывалий Бурканбекович. Талас аэропорту планда бар. Азыр кая турбу? 8-нде Кудай буйрса Таласка көчмө жыйынга кетебиз, туурабы? Ошондо Талас аэропортун ушул программабызга, маршрутубузга кошолу дагы бирге көрүп келели. Ошол бир маршрутту өзүңүз киргизип койсоңуз, ошону карайлы, макулбу? Жарайт.